Урматтуу бекемдештер, жерлештер, Нурланбек Кызбекович, урматтуу депутаттар, Кубанычбек Усманбеков, Кыргыз жаштар кеңеши. Негизи көйгөйлөр, маселелер көп. Ошо көйгөйлөрдүн бир нечесине токтоп кетсек, биринчиден сиз жана башында айтып кеттиңиз, Евразиялык экономикалык бирикмени өкүлчүлүгүнө келгенде абдан баардыгыбыз сүйүнгөнбүз. Биз кылат экенбиз, бул жерден орустар менен байма-бай теңме-тең иштеп кылат экенбиз. Бирок акыркы учурда баары белгилүү полиция кызматкерлери жагынан биздин мекендештерди өтө кысымдыкка алып атат азыркы. Рейд деп коет, антитеррор деп коет, ошонун шылтоосу менен таксисин да токтотот, отделение калып барат, пассажирин түшүрүп коюп, андан тышкары да вот жакында улуу орозо күнүндө ифтар ачылган жерден кирип барып туруп, 60 кыргызды жүктөп барып туруп, таң атканча ошол жерде камап койду. Бул баягы отношение абдан бузулуп атат. Ошол себептен биздин баары эле макул болсо керек, аманатты жалпы жааматтын атынан, коопсуздуктун атынан, эгер дагы жолугуп калсаңыздар, мекендештерге, Евразиялык экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө бир аз жеңилдетүү болсо бул жагы. Экинчиден, регистрация маселеси. Дагы эле чечилет. Регистрация маселесин кандай чечебиз деп айта келсем, булардыкы деле туура барат өзүнүн негизиндечи. Бирок ошонсу дагы бара-бара эмдиги жылы дагы бир өзгөртүү кирип атат. Ошо миграция жаатында 115 федеральный законунда азыр регистрациянын маселесин кыргыздар кантип чечип калды. 3 айга регистрацияга турат, анан кийин 1 жылга эмгек келишим негизинде узартат. Көп мекендештер эмгек келишим негизинде узартылбай, себеби эмгек келишими туруш үчүн работодатель эмгек келишим түзбөйт, налогтон качат. 3 ай сайын чек арага чыгып келет. 3 ай сайын чек арага чыгып келет, ошентип маселени чечип атат. Бирок эмдиги жылы закон өзгөртүп атат. Мыйзам 90-180 менен. То есть 1 жылдын ичинде кирип чыккандан кийин 90 күндөн кийин кайра кирүүгө мүмкүнчүлүк болот экен. Эгерде ал кирип калса, азырынча кире элек. Анда дагы бир жанагы жаатында чоң көйгөй башталат. Экинчиден болсо, да кийинки суроолор болсо, жана сиз айтып кеттиңиз, Кыргызстанга эртелгеч кайтыңыздар. Кайтканда бир сунуштар бар. Түркияны өзүңүз айтып кеттиңиз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европага барып, Европаны восстанавливать этип, кайра келип мамлекетин көтөргөн. Бирок көтөргөндө мамлекет кайтып атканда мамлекет аларга акча төлөп берген. Мекенге келиптер, бизлерге акча төлөп берди, ошол жерден өндүрүлөт. Бир сунуш бар, 1+1 деген долбоор, ошону WhatsApp менен кээде көтөрүп иштебей калып атат. Ал мындай жакта, эгерде мигрант өзүнүн акчасы менен мекендеши, бул жакта ишкен мигрант $10.000 Кыргызстан экономикасына бар салам десе, эгерде салам десе, ошого $10.000 мамлекет дагы $10.000 кошуп берип, налоговый жактан послабление берип, ошого бизнес проекттерди даярдап берсе, мекенге акча салам деген мекендештер аз эмес, көп эле. Бар эле макулбу? Макул. Андан тышкары, жанагы Кыргызстанда КИК деген уюм бар, государственная ипотечная компания. Мамлекетке кызмат кылган адамдарга да берет экен. Бүгүнкү күндө ошолордун реестринде мигранттардагы балким критерийлер болобу, мекендештер ошондо киргизип койсо, менин оюмча бир жакшы иштер болмок. Андан тышкары өткөндө бияка активисттерди прокуратурага чакырды. Прокуратуранын өкүлдөрү чакырып, бизге маалымат берди. Алар айтат, мигранттардын арасында, алардын ичинде Кыргызстандын жарандарынын арасында кылмышка шектүү болгон мекендештер көп, уголовный иштери көп естип атат. Эми алардын орустардын статистикасын алсак, кээ апыртма менен эле баягы мигранттар угроза көрсөткүсү келип, ошентип бир чоң кичинекей пузырь үйлөтө берет да. Эми жаман айтпай жакшы деп коет, бирок тилекке каршы статистика боюнча былтыркыга караганда быйыл статистика 30%га көбөйүптүр. Мекендештер, значит, түрмөдө отурган мекендештер көп. Ошолордун экстрадиция маселесин эртерээк чечип колдон келишинче аракет кылсак, менин оюмча жакшы иш болмок. Анан жана өзүңүз айтып кеттиңиз, баягы Каргашалы окуя болду. Былтыр мындан 3 жыл мурун 2016 жылы калп айтпасам, жана 18 кызыбыз өрттөнүп кеткен. Анан кийин мурдагы жылдан баштап ошо мамлекет жанагы груз рейсине Кыргызстанга алып барганда 75.000 рубль төлөп берет. Ал жагынан эч кандай маселе жок. Сопсонун төлөнүп атат, элчилик иштеп атат, миграция өкүлчүлүгү иштеп атат, МВД иштеп атат. Бирок дагы бир сунушта бул жерге мамлекеттин казынасына күч кирбеш үчүн ар бир мигрант мекендеш Россияга чыгып атканда билет сатып алат. Ошо билетке страховка кылып туруп 100 рубльдан кошуп койсо, менин оюмча туура болот. Ошо механизмде бир карап көрүлөчү. Мисалы үчүн билет өзү эле 10.000 рубль турат, бияка 100 рубльден эч ким кедейип калбайт.
зато өзүнүн коопсуздугун мамлекеттик казынасына экономия, анан кийин мекендештер баардыгы өзүнө макул болсун. Рахмат. Рахмат.